Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Urmattu, kımmattu, qadırlı, aziz mekendeşler. Allah'tan kulu olgon, жүзүнө нуру толгон, жакшыларга жанашып, баскан жолу туура болгон. Пешине тер, агым көк менен бизди багып өстүрүп, чоңойтуп, балам, жамандык жоопсуз, жакшылык соопсуз калбайт деп тарбия берген ата-энелер тууралуу баянламакчыбыз. Кур'ан-ы Керимде Исра сүрөсүндө Estağfirullah فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ Sadaqallahul azim. Allah Taala ата-энеге уф деп айтууну тыюу салды. Исра сүрөсүнүн 24-ayet керимесинде Estağfirullah Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sadaqallahul azim. О Аллахым, ата-энем мага жаш кезимде кандай мээрим төксө, сен да аларга ошондой мээрим төк. Ул кыздарыбыз, жаштарыбыз, келечек муун, өлкө башына мүшкүл түшкөн убакта сап башына турган жигиттер кулаңарга көмүш салган. Ва кала ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям биррул валидейни афдалу минас-салати вас-садакати вас-сауми вал-хаджи вал-умрати вал-джихади фи сабилиллах. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куттуу хадисинде ата-энеге жакшылык кылуу намаз, зекет, орозо, ажы, умра жана Аллах жолунда күрөшүүдөн да абзел деди. Ата-энебиздин көзү тирүүсүндө кадырлап бактап жетишип калайлы. Бирок өзүбүздүн көзүбүз тирүү кезибизде да ата-эненин кадырына, баркына жеткене аракет кылалы. Дүйнөгө келгенде кезек менен алгач ата, анан бала, анан небере, чебере, айтор келе берди. Бирок дүйнөдөн кетип атканда кезек жок экен. Атадан мурун бала да кете берет экен. Атадан мурун небере да кете берет экен. Атадан мурун чебере да, айтор кезек жок. Ошондуктан ата-эне үчүн эң чоң бакыт өзүнүн ийгиликтери, өзүнүн жетишкендери эмес, балдары аркылуу келген ийгиликтер. Буну уккан ар бир ата-эненин башы аспанга жетет. Маселени тетир жагынан карайлы. Ата-эне үчүн эң чоң кайгы өзүнүн кемчиликтери, өзүнүн каталары, өзүнүн кайгысы эмес. Буну ар бир ата-эне көтөрө алат. Бирок балдары аркылуу келген шермендиликчикти эч бир ата-эне көтөрө албайт. Ошондуктан көп ойлонойлу, ойгонойлу кыргыз элим. Ата-энеңе жасап жаткан эмгегиң колуң менен жазып жаткан китептей каарыганда балаң сага кайтарып окуп берет, бөөт бараган кирдетпей. 9 ай курсагында, 5 жыл кучагында, өмүр бою жүрөгүндө, кучагына ааламды, курсагына адамды батырган, бейишти таман астында жашырган, оттон суудан жалтанбаган, дүйнөнү бир калыпта кармап турган, кайраты таш жарган аял заты ата-энелер үчүн бир саптар болсун. Эненин аруу тилеги, эненин күчтүү билеги, энеңди деген эссиздер эненин баркын билеби. Энесиз үйдүн куту жок, энесиз үйдүн жыты жок, энесиз күндүн шаңы жок, энесиз түндүн таңы жок. Менин апам мени менден көп сүйөт, менин апам мага менден көп көрөт. Менин апам мээримине бөлөнсөм, мени бүгүн кубандырдың деп жүрөт. Менин апам өзү жебей жедирген, мени уктатып уйкусуз түн кечирген. Менин апам өзү тойбой тойгузгон, бар тапканын балдарына кетирген. Менин апам мен эстесе ыйлаган, мээрим төгүп, мени осуз сыйлаган. Менин апам небересин кучактап, мээрим берип, сооп терип жыйнаган. Менин апам арыстандан айбаттуу, керек болсо карышкырдан кайраттуу. Менин апам каныкейден сымбаттуу, эне болуп эң мээримдүү, кымбаттуу. Менин апам мен да сиздей болоюн, мээрим төгүп, махабатка толоюн. Жаным апам, алыстасам сагынам, жаныңызга жакыныраак жолоюн. Менин апам гүл кумуна шат мына, менин апам мээрим мына так мына. Бар болуңуз 100 жашаңыз алайым, балдарыңыз, кыздарыңыз атына. Бирөөлөр ата-энем бар болсун дейт, бирөөлөр ата-энем
бай болсун дейт. Бар болсо кадырлап сыйлап жаша, болбосо эмгегиң элге сиңбейт. Ата энең бул сенин бейишиң эгер ыраазы кылсаң, тозогуң эгер нааразы кылсаң. Жаш кезимде апа үчүн ыр жазгам. Апаке сиз абдан сулуусуз, апаке сиз күндүн нурусуз. Бар болуңуз дайыма, балдар кыздар атына деп. Ошентип жазганда атам бир аз кайгыга түшүп, "Эй балам, мага жазбадыңбы?" деген сөздөрүн улап. 4 жашымда атам баарын билет деп, билимдүүнүн башында деп ойлопмун. 5 жашымда атам баарын жасайт деп, тентек болуп тегерен ойнопмун. 6 жашта атам күчтүү атамдан деп мактанып салыштырдым бирөөгө. 8 жашта атам балким билбейт деп, сезимкирдеп атыптырмын бирөөгө. 10 жашымда балалыгы атамдын аябастан кыйын өткөн сезилчү. 12-мде атам мени түшүнбөй, келише албай жүрөктөн өзүнчө. 14-мде атам мага акылсыз адам болуп көрүнгөнүн унутпайм. Ал кезде мен арам чыдап жашагам, азыр болсо атакемди болуптайм. 20-мда менин атам билбейт деп, жырылдадым көй урушат билдейт деп, акыл айткан атакемди түшүнбөй, айта бердим арманымды тизмектеп. Алтындан кымбат атакем, бейишим болгон апакем, сиздерди абдан катуу жакшы көрөм. Бергениңиздер берекелүү, кармаганыңыздар кадырлуу, тутканыңыздар туруктуу. Аллахым сиздерди асмандан жерден түшкөн апаат кырсыктардан, жаман сөздөн, жаман көздөн, балелерден, ошондой эле капырлыктан сыраткан жакырлыктан сактасын. Жүрөгүңүздөр ыйманда, көңүлүңүздөр исламда, колуңуздар дуада, кулагыңыздар азанда, жолуңуздар иншаллах Фирдаус жаннатында болсун. Аллахыма татыктуу кул, пайгамбарыбызга татыктуу үммөт, ата-энебизге татыктуу перзент жана болочок перзенттерибизге татыктуу ата-эне болууга баарыбыздын насип болгон болсун. Ошондой эле баарыңыздарга